Күндөрдүн биринде эшек кудукка түшүп кетти. Адамдарды жардамга чакыруу үчүн бар үнү менен аңырай баштады. Эшектин үнүн уккан кожоюну жүгүрүп келди да эшекти кудуктан чыгаруу үчүн бар күчү менен аракет кыла баштады. Эшекти кудуктан чыгаруу мүмкүн эмес экенин билгенден кийин кожоюну ушундай пикир кылды. Эшегим каарып деле калды. Жакын арада өлүп деле калышы мүмкүн. Ансыз деле жакшыраак, күчтүүрөөк эшек алам деп жүрдүм эле. Кала берсе бул кудук деле куруп калды. Бул кудукту толтуруп башка кудук казсамбы деп жүрдүм эле. Эмнеге бир ок менен эки коен атсам болбойт деген ой менен эшек менен кудукту көмүп эле коеюн деп коңшуларын жардамга чакырды. Жетмен күрөктөрдү алып кудукту топурак менен толтура баштады. Эмне болуп жатканын билген эшек үнү барынча аңырай баштады. Бирок адамдар анын аңыраганына көңүл бурбастан топурак таштай беришти. Бир малда эшектин үнү чыкпай калды. Ошондо кожоюну кудукка караса таң калыштуу бир нерсени көрдү. Эшек өзүнүн үстүнө түшкөн топуракты бир силкеп аяк астына түшүрүп жатып, бир аз убакыт өткөндөн кийин эшек адамдарды таң калтырып топурактарды аяктары менен тебелеп, жогоруга көтөрүлүп олтуруп кудуктан чыгып алды. Жыйынтыгы ушундай. Балким келечекте сизге жаңы жакшылыктар боло турганын билиң. Дайыма сизди көмөм деп үстүңүзгө топурак таштаса, сиз желкеңизге түшкөн топуракты бир силкеп ушул эшек сыяктуу жогоруга көтөрүлө бериңиз. Мына ушундай кылып кудуктун эң терең жеринен жогоруга чыга алышыңызды билиң. Ар кандай түйшүк сиз үчүн ушул топурак сыяктуу. Топурак аркылуу сиз жогоруга көтөрүлө бериңиз. Ар бир келген акыбал Аллахтан келет. Ошол нерсеге сабыр кылып, көбүрөөк берип, азыраак үмүт кылып, баарына шүгүр кылып жашасаңыз, эки дүйнө бактылуу болосуз.